баланын жакшы адаттардан алаксыта турган нерсе бар. Бүгүн да бул биздин жаш убакта ал жок эле, сиздин жаш убагыңызда жок эле, бирок бүгүнкү азыркы реалдуулукта бардык жакшы адаттар бир тарапта, анан өтө бир адамды, баланы өзгөчө алаксыта турган дагы бир адат бар да. Ал телефон менен алек болуу адаты. Телефон менен алек болуу адаты. Телефонду тура эмес жакка колдонуу адаты. Телефонго жөнү жок убакыт кетирүү адаты. Бул балдарда да бар, биз чоңдордо дагы бар. Бул аябай телефонду колдонуу. Бул адат эмес, бул зарылдык. Телефондун ичин ачып алып, кайсыл бир нерсени дайым көрүү адат бул. Телефонду колдонуу бул зарылдык. Ичинен эмнени көрүп атасыз? Ошол адат. Эгер сиз ичинен болбогон видеолорду көрүп, жөн эле листовать этип атсаңыз, TikTok'тогу жана ла тралалаларды, Instagram'дан жөн эле тигиндей мындайларды, балдар жөн эле оюн ойноп аткан болсо, демек бул телефон аркылуу өзү зарылдык, муктаждыкты чече турган телефонду сиз өзүңүздү өлтүрө турган, сизди мокото турган, сизди чоргок кыла турган, сизди такыр эле мындай жашоодон алаксыта турган жаман бир адатка иштетип атасыз телефонду. Балдарда дагы ушул адатты, балдарда ушул адат пайда болуусун сиз телефон берүү менен баягы эшигин ачып берип коюп атасыз. Анан ата-энелер келе берет да, балам телефонго көп ойнойт, көп алаксыйт. Бала телефонго көп ойнойт, көп алаксуу адаты бар. Эмнеге бала телефонго көп ойноп, телефондон көп алаксып атат? Анткени анын телефону бар. Эмнеге ага телефон алып берип койду? Анткени ата-эне балага телефон керек деп эсептеп алды. Эмнеге балага телефон керек эле? Анткени муктаждык бар болчу. Муктаждыктан улам телефон алып бердиңби? Демек, телефон муктаждык үчүн керек экен го, ал ойнош үчүн эмес экен го. Муктаждык чечиш үчүн. Бала телефон аркылуу эмне муктаждыгын чечет? Биринчи кезекте мектепке барып келип атканда ата-эне кабатыр болбош үчүн чалып турат. Балам, кайра келдиң? Кайрыга жеттиң? Мисалы да. Кача бала өзү мектепке барып келип аткан болсо, антип деле жанагы жаш баладай кылып кайра чалып берген туура эмес өзү. Бала барып келет да, биз телефон жок эле барып келчүбүз го. Айылдын баш жагында мектепке деле. Мисалы да. Кыштын күнү караңда деле келчү элек го. Ал убакта телефон деле жок эле да. Ишенчү да бизге ишенчү. Балам барып келе алат. Мүмкүн, балам, кайрыга жеттиң? Маршрутка чыктыңбы? Акчаңды жоготуп албадыңбы? Мектептен чыктыңбы? Мен тройник окутканда кээ бир ата-энелер душам. Телефон чала берет да. Биз сабактабыз деп коюп коелу. Кандай бала алакан, мен айтам да, алакандан түшүрбөйсүңөр балдарды, алакандан түшүргүлө. Баланын буту жерге түшсүн, жерде бассын. Алакандан түшүр. Качаанчын деп жүрө бересиң. 18ге чыккан бала анан дагы деле, апа, жол кирем акча берип койсу деп жүргөн ошол да. Мен айтам, 16 жашта бала өзүнүн минимум, өзүнүн финансылык зарылдыгын өзү чече турган болуп калыш керек. 16 жашта, 18 иши кеч ал, картайып кетти. 16 жашта өзүнүн финансылык мүмкүнчүлүгүн чече алыш керек. Эркек бала өзгөчө. Кыз эми атасына эркелеп турса болот. Анткени ал кыз, ал баары эртең күйөөнүн колун карайт да баары. Анткени ал аял, ал иштей турган эмес, ал адам тарбиялай турган жан. Эркектерге айтып атам, эркек балдарга ошондой тарбия бериш керек. 16дан кийин атасынан же апасынан акча сураган баланы уят ал балага уят эмес, өзү ата-энеге уят. Балага ошентип акча таба турган жөндөмдөрүн пайда кылбай койду. Ошондой адаттарды пайда кылбады. Анан кайра сизди балаңыз сора берет. 25ке чыкканда деле сора берет. Апа акча, ата акча, контрагым төлөш керек, беде. 25ке чыгып калган бала. Көрдүңүздөрбү? Эми телефонго кайтып келебиз. Телефон өзү бул жакшы нерсе. Бул жаман эмес. Телефондо күнөө жок. Анткени телефонду чыгаргандар буну күнөө жасай турган кылып чыгарган эмес да телефонду. Тескерисинче адамдардын жашоосун жеңилдетсин деп чыгарган. Бул телефондун максаты адамдардын жашоосун жеңилдетүү. Эми адамдар ушунун ичинде эми акча табуучулар бар да, ушул телефон аркылуу акча табуучулар бар. Оюн чыгаргандар бар, TikTok'ко видео киргизип, видеону көп просмотр алып акча тапкандар бар. Капиталист деп коет аны, акча менен акчаны кудай деп алгандар бар.
ошолор ушул телефон аркылуу сиздин жашооңуздагы адаттарды өзгөрткөнгө аракет кылат. Психологияңызга таасир берет. Балаңыздын психологиясына телефон аркылуу таасир берип атат. Телефон өзү эмес, телефон себеп болуп калып атат да. Эми ушул эле телефонду себеп кылып, баланы өнүктүрсө болот десек, албетте болот го. Эмне кылыш керек десе, болгону телефонду туура жакка пайдалануу адаттарын пайда кылыш керек. Телефонду алып койбош керек. Телефонду туура жакка пайдалануу адаттарын пайда кылыш керек. Телефонду туура жакка пайдалануу адатын уюштурса дагы болот. Телефонду туура эмес, жөн эле убакытты жей турган, мени өлтүрө турган, мени кургата турган нерселер менен алек кылса дагы болот. Ошондой адат менен иштетсе дагы боло берет. Маселе адатта. Кандай адат бар сизде? Телефонду алдыңыз, азыр телефонду алдыңыз. Сиз биринчи эмнеге киресиз? Эмнени көрүп баштайсыз? Демек сиздин адатыңыз ошол. Ошол эмнени көргөн болсоңуз, демек сиз ошондон улам эле, мен убактым кетип атат, демек менин бул адатым жаман экен деп түшүнсө болот. Азыр дээрлик 90% окуучулар деле, ата-энелер деле, биз деле, чоңдор деле телефонду жаман адатка колдонобуз. Убакытты жей турган, мени өлтүрө турган, просто убакыт жөн эле өлө турган адатка колдонобуз. Балдар деле оюн ойнойт, жаман адат да бул. Эми ушул адатты жакшы адатка кантип байлантабыз сизе? Мен айтам, телефондогу биринчи оюнуңарды өчүргүлө. Мен балдарга телефон жөнүндө сабак өтүп бергенде, балдар телефондорундагы оюндарды өчүрөт. Өздөрү, мен өчүргүлө дебейм, өздөрү сознательно түшүнгөн абалда өчүрөт. Мен аябай кубанам. Агай, мен 4 оюнум бар эле, баарын өчүрдүм дейт. Ой азамат. Не десе, жаман адаттын источнигинен кутулду. Булагын көзүн жаап салды. Жаман адаттын башаты телефон эмес эле да, оюн эле. Оюндун өзүн өчүрдү, эми оюн жок. Эми эмне кылыш керек десе, ошол оюн ойноп аткан убакыт бар да анда уже. Ошол убакытта телефондон пайдалуу нерсе көргөнгө өтүш керек. Пайдалуу нерселердин эң башында балдар үчүн мультфильм турат, жана мультфильмдин тарбиялуу же бир өнөрдү үйрөтө турган мультфильмдер турат. Балага мультфильм аябай кызык да. Телефондон кандайдыр бир сериал мультфильм башталса болот бала. Эгер ал мультфильм баланы билим алуусуна жардам берсе, месинин жакшыраак иштебесине жардам берсе, же тарбиясына жакшы жакка өзгөртүүгө жардам бере турган мультфильм болсо, мен буну көрүш керек деп айтам. Анткени ал деле сабак да, аны деле тарбиялуу жакка, билимге багытталган мультфильмдердин максаты балдарга билим берүү, тарбия берүүдө өзү. Алар деле жөн эле акча кетирбейт да. Жөн эле ля-ля-ля, тра-ля-ля, жана Том Жери, Ну погоди мисалы да, Маша Медведь, булар жөн эле развлечение. Ал жерде эч кандай тарбия да жок. Это интересно. Ошол эле учурда аябай зыяндуу. Бизди кызыктуу нерсеси гана кармап турат, пайдасы жок, зыянын биз билбей калабыз. Анткени настолько интересно. Аябай кызыктуу кылып чыгарып койгон. Том Жери, Ну погоди, жанагы Маша Медведь сыяктуулар. Ушул жанрга окшогон мультфильмдердин бардыгы кызыктуу, аябай кызыктуу, бирок зыяндуу болуп эсептелет. Эмне зыяны бар? Биринчи убактын өлтүрөт, баланын убактысын өлтүрөт. Экинчи тарбиясын бузат. Да? Бала бир күнү сигаретке окшотуп бир нерсени чегип жүрсө эч таң калбаңыз, анткени ал Ну погодиден көргөн. Жана карышкырдан көргөн. Бала чересчур тентек болуп үйдү чачып тытып атса, эч таң калбаңыз, ал Маша Медведьти көргөн. Маша хулиганка. Маша хулиганка. Ал жерде баланын тарбиясын буза турган, баланын психологиясын буза турган мультфильм бул. Том Жери, чычканы да хулиган, мышык да хулиган. Бири-бирине ушинтип бири-бирине эле жамандык каалап турат, жамандык каалап турат. Ушундай. Ушуга жакыныраак жанрдагы мультфильмдер зыяндуу. Ата-энесин сыйлаган, ата-энесине кам көргөн, гигиеналыкты үйрөткөн мультфильмдер бар. Сонун мультфильмдер бар. Балага гигиеналык нерселерди үйрөтөт. Тазала, тиш жууну үйрөтөт. Мультфильм сонун кылып чыгарып койгон. Да? Мисалы үчүн мен Кунг-фу панданы балдар көрүш керек деп айтам. Анткени мен Кунг-фу панданын бардык сериал жаназын, сезон, кино, мультфильмди көрүп чыккан бардыгын. Кунг-фу панданын маңызы эр жүрөктүүлүктө жатат. Любой бала Кунг-фу пандадай болом десе, мен нормально деп ойлойм. Анткени Кунг-фу панда баягы злойлор менен күрөшкөн баягы образ. Адамдарды коргоо образы бар.
элин коргоо образы бар. Я воин дракона дейт го. Аякта дин ишенимдер особо берген эмес. Жана буддизмди берген деле эмес ал жерде. Ал жерде батырлыкты берген. Элди коргоону берген. Өзүнүн ишини, өзүнүн кылып аткан нерсеси сүйүүнү берген. Кунг-фу панда кунг-фуну аябай сүйөт да. Ар бир иштин магызын чыгарып кылууну берген. Детально үйрөнөт го жана кунг-фу панда. Кээ бир приемдорду. Ошол эле учурда юмор бар. Да, это нормально. Мен кунг-фу панданы балдарга көрсөтсө, кунг-фу пандада болом десе нормально деп эсептейм. Ал жакта тарбияны бузуучу эмес, тескерисинче жогоруда айткандай батырлыкка элин коргой турган, эртең кунг-фу пандада мен элимди коргойм десе жакшы да. Кунг-фу панда дайым коргоп жүрөт го. Дайым злойлор менен күрөшөт. Караңгылык, жамандар менен күрөшөт да. Адамдарга зулумдук кылып аткандар менен кунг-фу панда күрөшөт, пятеркасы менен. Ушул сыяктуу жанр жакшы, да? Ошого урматтуу ата-энелер, телефонду колдонуу туурабы десе туура, болгону телефонду пайдалуу жака, пайдалуу нерселерди телефонду ачты, жакшы нерсени көрүү адаты болсо гана колдонуш керек. Андай адат болбосочу десе, анда телефонду лучше алып койгон жакшы. Лучше алып койгон жакшы. Ошондо пайдасы көбүрөөк болот. Анткени ал телефондон пайда да алган жок, зыян да алган жок да. Пайда да алган жок, зыян да алган жок. Бирок телефонду колдонуп зыянга учуруп аткан убактысы бош. Эми ошол убактысын балким бир курстарга берип, өнүктүрүп аласыз же спортко берип коесуз мисалы да. Ошол убакытты кайра толтуруп бериш керек. Телефон менен бала күндө 2 саат алек боло турган болсо, бирок сиз ошондон эч пайда көрө алган жоксуз. Балаңыз только зыянга учуруп атат, убактысын кетирип атат, мээси куруп атат, жөн эле оюн-поюнду ойноп, эч көнбөй койду. Бир ай аракет кылдыңыз, түшүндүрдүңүз мисалы да. Түшүндүргөндө өзү диалог эң жакшы вариант болуп эсептелет. Мен балдар менен аябай мындай диалог түзөм да. Балдар кел телефон боюнча сүйлөшөбүз. Кандай биринчи айтабыз. Телефон бул өзү эмне? Кел мындай талкуу. Телефон бул өзү эмне? Билет өзү. Апам менен байланышам, WhatsApp аркылуу жазышам, ушундай билет. Телефон максатын билет. Демек телефондун баякы негизги кыла турган иши бул байланыш турбайбы? Ооба, байланыш. Ой, азаматтар. Эми телефон аркылуу пайда алса болобу, болбойбу? Кандай айтабыз? Кандай пайда алса болот? Болот дейт, бардыгы болот дейт. Кандай пайда алабыз? Тук-тук-тук балдар өзү айтат. Телефондон сабактарыбызга жардам алсак болот YouTube каналдардан дейт. Мугалимден түшүнбөгөн суроо сурап алсак болот дейт. Калькуляторун иштетсек болот дейт. Фонаригин иштетсек болот дейт. WhatsApp'тан сүйлөшсөк болот дейт. Дагы бир мультфильм көрсөк болот дейт. Жакшы мультфильм мисалы да. Китеп окусак болот дейт. Аудио окусак болот дейт. Аудио китептер. Да, телефондо аябай көп пайдасы бар го. Кел эми телефон аркылуу, телефон аркылуу зыяндуу нерселерди арса болобу, болбойбу десең, болот дейт. Биринчисин айтат, ойнойгон дейт. Өздөрү айтат. Телефонду ойноп отурган зыяндуу дейт. Эми оюндар деле бөлүнөт өзү. Интеллектуалдык оюндар бар, анан жөн эле убакыт кетирген оюндар бар да. Интеллектуалдык жанагы мени өнүктүрө турган логикалык суроолор да, мисалы, архитектуралык курууну үйрөткөн оюндар бар, үй курган оюндар, алар өтө жакшы оюндар. Өтө жакшы. Болгон ошол оюнду ойноонун чегин коюп бериш керек. Күндө жарым саат мисалы да, мен жарым саат деп айтам. Күндө жарым саат эгер ошондо оюн ойноп атса, жөн эле атыш жанагы бамжы, самжы деген бир оюндар бар. Атыш анан жарышмай, анан жөн эле чуркап кете бермей, мотоцикл жарышмай, ушундай бир нерсе оюндар бар. Жөн эле убакыт кетет ага. И мээ өлөт. Мээ реалдуулуктан чыгып кетет, ошака кирип кетет. Ал оюн реалдуу жашоо эмес да. Ал жөн эле визуал. Ал жөн эле сүрөт, видео. Көрдүңүзбү? Анан балдар өздөрү айтат. Ушул оюн ойногон зыян, туура эмес видеолорду көргөн зыян, ыруккан зыян деп айтышат мисалы да. Ушул сыяктуу жаман нерселер, жаман нерсе өзү аз эле. Анан балдар өздөрү кайра айтат. Мен кайра мындай диалогдо дальше суроодо. Эми телефонду пайдалуу жака иштетсеңер силерге жакшыбы, же зыян жагын иштетсеңер силерге жакшыбы десең, балдар пайдалуу жактарын иштеткен жакшы дейт. Конечно, пайдалуу жактарын иштеткен жакшы дейт. Ой, азаматтар. Эми келгиле, бүгүндөн баштап телефонду пайдалуу жака иштеткен өтпөйлү десең, кээбилер мурдун чүйрүткелер деп күлөт, бирок негизинен макул болушат. Дароо жакшы жакка өтүп кетсе жок. Күндө контролдоп туруш керек. Ойногон жоксуңбу кече? Ойнодум агай бир аз. Мейли. Бирок канча ойнодуң? Агай 1 саат. Мурун канча ойнойт элең? Агай 3-4 саат ойной берчү. Жакшы, бул жакшы уже.
Бир жумадан агай мен оюн ойнобой калдым. Ай молодец, азамат. Кээ бир балдар телефондун ордуна вообще эле мультфильмин коюп токтотуп салат да китеп окуу адатын пайда кылып алат. Китеп окуп адатын пайда кылып алат. Диалогдон эле. Эмне пайдасы бар, эмне зыяны бар? Балдар өздөрү чыгарыш керек да, зыянын да бала өзү айтыш керек. Ана мен балдарга жекелик санды айт деп айтам. Телефондон оюн ойногон бизге зыян десе, кайсы бизге дейм? О, бизге дейм. Жок, сен бизди эмне кыласың? Сен буну эмне кыласың? Тигини эмне кыласың? Эмне кыласың аларды? Сен өзүң айт. Мага зыян деп айт. Мага зыян. Телефондон оюн ойногон мага зыян деп айткын эле. Ана мага зыян дегенде менин иштешим башкачараак уже. Жекелик санды мага. Телефон аркылуу пайдалуу нерселерди адат кылсам, мага пайда деп айткын эле, мага пайда. Бизге пайда дебе. Сен эмне кыласың аларды? Мага де, жекелик, лично. Анан бала башкача түшүнүп баштайт. Мага пайда турбайбы? Бизге менен маган айырмасы аябай тонкий. Бизге десе мен дароо эле бизге дейт да мындай. Ага дегенде да мага эмес, ага пайда деген сыяктуу да. Мындай бирөөгө одарып койгонго жеңил да. Мага зыян десе кимге одарасың? Мага зыян. Одара албайсың. Бизге зыян десе одарып кое бересиң. Мага пайда десе сага пайда экенин тигиден көрө албайсың да. Сага эле пайда, лично мага пайда. Бизге пайда десең, барыска пайда дейм. Бул башка уже чачыранды. Мага это лично. Ошол. Балдарыңыздар бардык тараптан отличник болуусун кааласаңыздар, жашоосундагы адаттар, алар отличник боло турган адаттарбы, же отличник болбой турган адаттарбы? Ошону карайсыздар. Болду. Телефонду колдонгондо жакшы адаттарга колдонсо, демек телефон аркылуу адам өссө болот, бала дагы өссө болот. Телефонду алар замат оюн ойноп жаман адаттары болгон болсо, аны жакшы адаттарга же алмаштырыш керек, же телефонду алып коюш керек. Ыйлай билсе ыйлайт, тополоң салат десе тополоң салат. Канча күн ашып кетсе бир жума, болду. Это научно доказано. Ашып кетсе бир жума. Биринчи күн ыйлайт, экинчи күн тополоң алат, үчүнчү күн тополоң алат. Сиз ошол телефон ойной турган убактысын андан да кызыктуураак нерсе менен алмаштырып берген болсоңуз, андан кызыктуураак, андан пайдалуураак адат менен алмаштырып ордун толтуруп берген болсоңуз, балаңыз даже 3 күндө эле телефонду унутуп калат.